Өлгөн малдын эти сатылган деп. Анан бул ошол кандай учурда болуп калышы, ушундай факт катталган, сиздер бересиздер да маалымат да аларга? Аны ошол мен эми азыр анда толук маалымат бере албайм. Жетекчилик билет ал жөнүндө, билет да мурдагы жетекчилик, бизде азыр жетекчилик алмашты. Баягы мен айтпадымбы, кээде ошол жанагындай документи жок саткан учурлар кээде кездешип калат. Ош шаарында азык-түлүк базарынын ичинде катталган цех, ошол жерге да өлгөн малдын эттерин алып келип, ошол жерде обвалка кылып базарларга сатыкка чыгарганы аныкталган. Өлкө аймагында өлгөн малдын эти сатылган фактлар аныкталганын ветеринардык кызматтын башчысы Улукбек Кожобергенов билдирди. Анда адал эмес эт Каракол, Нарын, Бишкек жана Ош шаарларында сатыкка чыкканы белгилүү болгон. Өткөн жылы ветеринардык кызматтын текшерүүсүндө Караколдогу мал союучу жайда жана Ош шаарынын азык-түлүк базарында өлгөн малдын союлганы далилденген. Бул жагдайдан улам Оштогу мал союучу жайларды көзөмөлдөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Ош шаарында азык-түлүк базарынын ичинде катталган цех, ошол жерге да өлгөн малдын эттерин алып келип, ошол жерде обвалка кылып базарларга сатыкка чыгарганы аныкталган. Акыркы учурда Бишкек шаарына Нарын областынан келе жаткан машинаны токтотуп, эт жүктөлгөн машинаны токтотуп текшерген учурда ошол жерде 5 туша ири мүйүздүү малдын эти болсо, 3 тушасы өлгөн малдын эти болуп чыккан. Бунун лабораториялык аныктамаларынын бардыгы бар. Ошо Бишкек шаарына келип кармалган эттин ээлери боюнча бул материалдар укук коргоо органдарына бүгүнкү күндө өткөзүлүп берилди. Ошо койдуку болсо койдуку, малдыкы болсо малдыкын көрсөт. Так, мына бул койдук экен. Койдукунда мындай чек кыркып беребиз. Азыр мына Сабыралиев Тимур дейт, мына 3 кой союптур. Ушуну малдыкын көрсөт. Булар койлор жанагындай немеге өтө элек, сиош программасыначы, аларга бирке басылы элек. Мына малга мына кече 14-түндө өткөн экен, өзү 3 күнгө чейин жарактуу бул. Эгер 3 мисалын 14-түндө союп 14, 15, 16-сы жарактуу, 17-синде дагы ошол эт калып калган болсо аны кайрадан текшеребиз. Учурда Оштун борбордук базарларындагы касапканалар текшериле баштады. Ветеринардык кызматтын инспекторлору эт сатып алган кардар союлган малдын документин талап кылуу зарылдыгын белгилейт. Ошондо гана адал эттин кепилдиги болот дешет. Бүгүнкү текшерүүдө касапканадагы эттин сапаты жана кайсыл жайларда союлганы көзөмөлдөндү. Касапканалардын арасында малдын союлган эти 3 күндөп турган фактлар дагы кездешти. Почти 100% эле лабораториядан өтүп сатып калышты. Мурда мындай кылышат эле да. Убойсектен көзөмөлдөн өткөндөн кийин эле лабораторияга кирбей кетип калышат эле. Анан акыркы убактарда өтө контролдоп, эсеп учетуна алып, убойсектен канча чыкты, канча лабораториядан өттү деп атып, аркасынан түшүп атып, азыр почти бардыгы өтүп калышты да. Бул жерде 3 жылдан ашык иштейм. Тегеле бир ондой малды чалдыктырбадым. Только күндө соёбуз, күндө түгөнөт. Ветеринардагы көзөмөлдөп турасыз. Күндө бакап экен, күндө бизди текшерет. Шаардын ветеринардык башкармалыгынын өкүлдөрү өлгөн малдын эти сатыкка чыкканы боюнча маалыматты моюндабайт. Бул окуя жөн гана союлган жылкынын документи жок базарга келгендиги менен түшүндүрүшөт. Деги менен касапканаларга белгисиз союлган малдын эти жашыруун кирген фактлар бар экенин белгилешет. Өлгөн малдын эти сатылган деп. Анан бул ошол кандай учурда болуп калышы, ушундай факт катталган, сиздер бересиздер да маалымат да аларга? Аны ошол мен эми азыр анда толук маалымат бере албайм. Жетекчилик билет ал жөнүндө, билет да мурдагы жетекчилик, бизде азыр жетекчилик алмашты. Баягы мен айтпадымбы, кээде ошол жанагындай документи жок саткан учурлар кээде кездешип калат. Бирок биз ветеринардык кызмат документи жок болсо дагы биз ошону эме кылып байкап калсак, аны сөзсүз лабораториялык изилдөөдөн, текшерүүдөн өткөрөбүз. Андан кийин гана документтерин талап кылып, каяктан келди, кимдики, ошону биз изилдейбиз. Ал эми Ош шаарында 6 мал союлуучу жай бар. Алардын 2 санитардык талапка жооп бербегени үчүн убактылуу жабык турат. Учурда 4 мал союлуучу жайда ветеринардык адистин көзөмөлү менен эт сатыкка чыгат. Шаардын четиндеги бул жака мал союлуучу жайда күнүнө 3 тоннадан ашуун эт касапканаларга жөнөтүлөт. Эми биз малдарды сойгондо баардык документтери менен союп атабыз, тастыкталган документтери, биркалары менен. Анан биз деле аракет кылып атабыз ушу Ош шаарына жакшы, таза эт менен камсыз кылышка. Бизге да ветеринардын талаптары аябай күчтүү болуп атат. Санэпидстанциянын баардык тармактардын талаптары өтө күчтүү.
мурдагыга караганда өтө эле күчтүү. Биз дагы ошолорду аткарууга аракет кылып атабыз. Ошто союла турган малдын өздүгү толук электрондук каттоого өткөрүлгөн. Эт сатып алуучу кардар өзүнүн тамак аш коопсуздугу үчүн QR код аркылуу малдын этин аныктап алса болот дешет адистер. Февраль айынан тартып тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөгөн атайын комиссия ишмердүүлүгүн баштайт. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Касаптар малдарын ошол койлорун алып келип ушул жерде сойдуруп ветврачтын көзөмөлүндө ветврач ошол биринчи жанагы келгенде айылдан келгенде документ ветеринардык документтери менен келет. Ал жерде ошол бардык баягы данныйлар ошол мал жөнүндө. Ошол менен ветврач кабыл алат. Ошонун негизинде анан кийин ушул жакка алып кирип мына союп ушул жерден бөлүп касапчылар сойгондон кийин ветврач ошол көзөмөл кылат. Баягы органолептикалык изилдөө деп коебуз. Ички органдарын карайт, эттин состояниясын карайт, баягы светин дейбиз, жытын, баардык ошону көзөмөлдөн өткөрүп, анан атайын ошол өзүнүн месталары бар, столдору бар. Ошол столдордо ички органдарын карайт, өпкө, боор, жүрөктөрүн карап, эч кандай жана паразиттардык ылаңдар жокпу деп анан кийин баардыгын көзөмөл кылып бүткөндөн кийин андан кийин анан ошол ветврач өзүнүн баягы печать клеймолорун басат. Анан кийин өзүндөгү форма 2А дейбиз. Ошол мал жөнүндө данные менен ошол справкасы менен анан касапчыга берип анан ошол алып кетет. Андан ары баягы кайсы жерде сатылат турган болсо ошол жердеги лабораториялардан экинчи кайра текшерүүдөн өтүп, ошол лабораторияда дагы бардык изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан кийин лабораториянын протоколунун негизинде уруксат кагазы менен анан сатылат касаптарда. Ош шаарында азыр жалпы 6 мал союучу жай бар. Бирок азыр 2 жабык турат. Баягы эрежелерге, талаптарга жооп бербеген үчүн убактылуу жабылган. Азыр 4 мал союучу жай иштеп атат. Бүтүн ошол жерде көзөмөл жүргүзүлөт. Сөзсүз. Ар бир убойный цех төртөөдөн союлуп чыгат. Ар бир убойный цехте өзүнүн ошол ветврачы бар. Ошонун көзөмөлүнөн өтүп, анан кийин лабораторияга жөнөтүлүп, лабораториядан дагы текшерүүдөн өткөндөн кийин ошол жерде протокол берилет, сатууга уруксат деген. Ошонун негизинде